Президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине мас абалында унаа айдап жүргөн айдоочуларды аныктоо боюнча рейдтик чараларды күчөтүүнү тапшырган. Бул чара мас абалындагы айдоочулардын күнөөсүнөн боло турган жол кырсыктарынын алдын алуу, алкоголдук ичимдик ичип же болбосо баңгизат колдонуп мас абалында жүргөн айдоочулардын транспорт каражаттарын башкаруу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу максатында зарыл болууда. Мындан улам өлкөнүн бардык аймактарында жол кырсыктарынын алдын алуу чаралары күчөтүлүп жатат. Ош облусунун аймагында өлүм менен катталган жол кырсыктары көбөйдү. Мындан улам Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жол тартиби рейдин өткөрүүдө. Адатта мас айдоочулар түнү эреже бузат деген сөз болсо, ал тургай күндүзү спирт ичимдигин ичип унаа башкаргандар бар. Бул ичкендигиз боюнча баягы права жок боюнча азыр кол коебуз багачы. Мына көрдүңүз бизге мында Алиев Асылбек сиз да 12.09.73. Машинаңыз Лабо 06 623. Мен сизге түзгөн протокол. Айдоочу автоунаа башкарып, спирт ичимдигин ичкендиги үчүн 120 часы. Ошо жазып коесуз. Кайда кол кой? Неге? Канча ичкениңизди? Неге кол коюп жазып коесуз. Жана кол коем. Айып короого алып баруу үчүн жөнөп жаткан бул айдоочу кутулуп кетүүнүн амалын издеп жатты. Инспекторлор ага түшүндүрүү менен унаасын айып короого алып жөнөдү. Жок, арыздан өрүң, сиз арыздан өрүң. Азыр машинаңызды коюп. Сен төлөп кетем бу. Жок, машинаңызды коюш керек эстенке. Майли коюп кете бербейсиң. Жок, жүзүңүздөн басыңыз эми. Мен жайлуудан койбогум. Жок, ошо машинаны коелу стояк деп. Машинаңызды киргизип коюп, кароочуга тапшырып коюп кетиңиз. Майли кете берме. Жок, басыңыз эми. Я кантип кетем баягы? Жок, биз салабыз сени. Ушу капетине кантип кетем? Жок, азыр биз салабыз машинаны. Машинаңызды салабыз. Ай, койсоң кой. Сен Мен ошо арызданып келишим керек дейт. Мен азыр Арызданып келе берген бар. аракты да кармабапсың, эме күйүп. чек. Ашын алдан чек. Сагай мында, жаш калдым ошо. Ремень тагы. Азыр бирөө жыгылып кетсең жабамга тагып ал. Айтсам уксаң, безопасность деген бар. Тагып алыңыз, сен. Тагып ал деген сен. Тартип рейдинин алкагында эреже бузган айдоочуларга жеринде чара көрүлдү. Облус аймагында жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн бирден бир себеби кооптуу делген тилкелерде ылдамдыкты ашырып айдоодо себеп болууда. 6 айдын ичинде эле облус аймагында 414 жол унаа кырсыгы катталып, 68 жаран бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал эми 722 жаран ар кандай жаракаттарды алып ооруканага кайрылышкан. Бул деген Ош облусунда былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл автокырсыктар 2 эсеге көбөйгөндүгүн билдирет. Айылдан келет турган вагондан чыга турган жерimiz бар. Айылдан чыга турган, айылга келе турган. Телефон номерди айтты. 1000 сомду жазып берем, 15 күндө 5 сом төлөп коесуң. Так өзү 5 миң 5 сом. Телефон номерди айтты. Саламатсыз ба? Лейтенант Осмонкулов областной районы. Билет, не нарушение кылып атасыз? Шашып калдыңыз. Жол көзөмөлдөө кызматкерлери ушу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин алдында Шумкар Атайын багыттагы кызматкерлер менен ушу күнү түнү иштерди күчөтүү боюнча иш алып барып атышат. Азыркы учурда биздин кызматкерлер күнү түнү иш алып барып атат бул боюнча. Ушу күчөтүлгөн режим боюнча ошону Бишкек, Ошалай жолдорунда ушул жол кырсыктарына жол бербөө боюнча күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатышат. Жол кырсыктарынын келип чыгышына эрежени бузган айдоочулар гана күнөөлүү делгени менен, бирок жолдо жүргөндөрдө эрежелерге көңүл кош мамиле жасашкандыгы айтылат. Мындан улам жарандар да эрежеге так болушу керек. Бул алкоголго жасай турган жер эмес да. Ол айылдан келе турган жер.
Ош облусу боюнча жол көзөмөлдөө башкармалыгы жарандарды жана айдоочуларды эрежеге так болуп өлүм менен коштолгон окуяларга кабыл болсун каалайт. Андыктан ар бир айдоочу жана ар бир жаран өзүнүн атуулдук милдетинин жоопкерчилигин сезиши керек. Мимоза Жаныбек кызы, Мусулманкул Шакиров, Ынтымак.